Арыбаңыздар, кадырман кыргыз калкым, курчак кечиңиздер менен Маданият айдыңындагы маанилүү кептерди ортого салып, Маданият майданы көрсөтүүсү түз эфирде өз ишин баштайт. Кыргыз маданиятынын жана маалыматтык саясатынын өнүгүшүн шарттаган, Кыргыздын маданий улуттук баалуулуктарын коргоого алган Маданият, маалымат жана туризм министрлиги жакында эле коллегия өткөрдү. Ал коллегияда эмне кептер козголуп, эмне маселелер айтылганына бүгүн биз сиздер менен биргеликте күбө болобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Бул багытта маектешүү үчүн студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Кайрат Иманалиев агайыбыз Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин орун басары. Куш келипсиз агай. Салкын Сарногоева эжебиз маалымат департаментинин директору. Куш келипсиздер дагы бир жолу. Анда эмесе ошол Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда 31 январда коллегия болуп өттү деп уктук. Анан ал жакта эмне кептер козголду, эмне жөнүндө сөздөр болду? Киришүү иретинде баштап бериңиз агай. Бул эми биздин жыл сайын өткөрүп турган коллегиябыз. Ошо жыл ичинде биз эмне иштер жасадык, кандай жетишкендиктерге жеттик, эмне кемчиликтер болду, ошону биз жыйынтыгын чыгарабыз. Муну биз ушул салтка айландырып атабыз. Быйылкы жылы биз коллегиянын алдында бардык мекемелер менен, жетекчилер менен жолугушуп, алардын да отчетторун уктук. Жыл ичинде ар бир тармак кандай иш жасады, эмне жетишкендиктерге жетти, ошонун баарын угуп, алардын суроолоруна жооп берип, анан эртесин ошо улуттук филармониянын кичи залында биз кеңейтилген чоң коллегияны жыл сайын өткөрөбүз. Быйыл дагы ошол коллегия болуа дегенде ар бир тармак ошо өзүбүздүн жылдык отчетубузду беребиз. Коллегияга маданият тармагы боюнча мен бердим өзүбүздүн отчетубузду, маалымат тармагы боюнча Нуржигит Кадырбеков берди, кино тармагы боюнча Мукталы Бектеналиев, биздин департаменттин директору, кино департаментинин, туризм боюнча Максат Дамир уулу, биздин туризм боюнча министрдин орун басары, департаменттин директору, ошо ар бир багыт боюнча берип, анан ушул жыйынтыктап, коллегиянын жыйынтыгын чыгарып, ушу келерки жылга дагы ушу 2020-жылга өзүбүздүн пландарыбызды аныктап алдык, кандай иштерди жасашыбыз керек. Эми 2020-жылдын жыйынтыгын чыгарганда маданият тармагында бир топ жакшы иштер жашалды. 2019-жылдын. Ошол 2019-жылда биз эмне иштер жасагандыгыбыз боюнча мен маалымат берип кеттим. Биринчи ушул биздин профессионалдык искусство боюнча, биздин билим берүү тармагы боюнча, биздин маданий мурастарды өнүктүрүү боюнча эмнелер болгондугу боюнча маалымат бердик. Мындай жыйынтыктап айтканда 2019-жылы бир топ маанилүү иш-чаралар өттү. Алардын айрымдарын атай турган болсом, биринчиде мына былтыр көптөгөн эл аралык деңгээлдеги, көптөгөн мындай бир мамлекет башчылары катышкан иш-чаралар өттү. Алардын ушу ири алды, мына Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкек саммити болду. Ошонун гала концертин өткөрдүк биздин маданият ишмерлеринин күчү менен. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданият борбору болду. Ал жерде да жыл бою бир топ маданий иш-чаралар өттү. Ошону менен катар бир топ эл аралык фестивалдар өттү. Бир топ эл аралык атайын ошол маданиятка тиешелүү күндөр, майрамдар белгиленди. Ушу биз жылдын башынан баштап эле жылдын аягына чейин бир топ иш-чаралар бизди коштоп отурду. Ушул февраль-март айынан тартып, мына март айында биз Ак калпак күнү, Нооруз күнү, апрель айында салттуу музыка күнү деген сыяктуу ушул ар бир айда ошондой иш-чараларыбыз бар. Андан сырткары ошондой бир маданиятка бир өнүгүшүнө кадам боло тургандай чоң эл аралык фестивалдар өттү. Мисалы, балет фестивалин алсак болот. Ушул Чолпонбек Базарбаевдин 70-жылына карата балет искусствосун өнүктүрүү боюнча чоң фестиваль өттү. Театр искусствосун өнүктүрүү боюнча Артордо деген Ошто эл аралык чоң театр фестиваль өттү. Классикалык музыканы өстүрүү боюнча Теңири Music деген фестиваль премьер-министрлердин катышуусунда Скөлдө өттү, эл аралык деңгээлде өттү. Ошол сыяктуу көп, мына былтыр биринчи жолу Комуз күнү белгиленди. Бул да биздин жалпы аймагыбызда. Манас эпосунун күнү белгиленди. Ушул сыяктуу бир топ мамлекетибиздин атагын чыгарган инсандардын мааракелери өттү. Турдак Мусубалиевдин 100 жылдыгы, Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгы, Чокморовдун мааракесин айтсак болот, биздин Чолпонбек Базарбаевдикин айтсак болот. Ушул сыяктуу көп да. Ошол иштер боюнча бердик. Анан былтыр мына биздин маданиятка дагы бөлүнгөн мамиле, бөлүнгөн көңүл да өзгөчө болду. Ошо 2019-жылы биздин ремонт иштерине мурдагы жылдарга салыштырганда өтө чоң каражат бөлүнүп берилди. Мамлекеттин бюджет тарабынан мына биздин улуттук филармониябыз капиталдык коомдук түзөөдөн өттү. Опера жана балет театрыбыз
капиталдык оңдоп түзүүдөн өтүп көп мына биздин репетиция кыла турган бөлмөлөрүбүз, гримерный бөлмөлөрүбүздүн баары иретке келип мына жаңы эме менен ачтык, концерт менен чоң сезонду. Анан мына биздин улуттук академиялык драма театры ремонт болуп атат, орус драма театры мына ремонт башталып атат. Анан ош кыргыз драма театры ремонттон өттү. Аны дагы ачтык. Ошол бул дагы биздин маданиятка болгон көңүл. Андан сырткары биз былтыр министрликте театр оюн зоок мекемелеринде, мисалы үчүн драмалык театрлар жылына 5тен кем эмес жаңы спектакль койсун деп бергенбиз. Мурдагы жылдары бизде мисалы үчүн жылына жаңы 18-20 спектаклдин тегерегинде болсо, быйыл 40тан ашуун жаңы былтыр 2019 жылы 40тан ашуун жаңы спектакль коюлду. Бул дагы ошо театрлардын репертуарынын өскөнүнөн кабар берет. Анан театрлардын жанагы биз көрсөткүчтөрүн дагы аныктадык. Кайсыл театрга көп көрүүчү келген, кайсыл театр көп оюн койгон. Ошол жыйынтык боюнча мына биздин мамлекет Курчак театры былтыр далилдеди, ошондой бир эң алдыңкы көрсөткүч көрсөткөн ошондой анализдер болду. Андан сырткары билим берүү мекемелеринде дагы биздин бир топ ошо профессионалдык билим берүүнү өнүктүрүү боюнча кадамдар жасалганын жыйынтыктадык. Аны менен бирге бизде музей ишмердүүлүгү бар. Мына былтыр биз музей тармагы боюнча да музейлерди санариптештирүү боюнча жаңы кадамдар башталып, мына биздин бир топ музейлерибиз жанагындай интернет аркылуу өзүнүн экспонаттарын таанытканга айталым. Мына Кооператив атына көркөм сүрөт музей ошондой долбоор менен ошондой бир интернет аркылуу көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берди, бир топ көргөзмөлөрдү. Андан сырткары жаңы музейлерди курулуу башталды. Мына Атабейт мемориалдык музейине 7-апрель элдик революциясынын 10 жылдык мааракесине карата жаңы музей салынып атат. Музейлер боюнча биз көп семинарларды өткөрдүк, тренингтерди өткөрдүк. Китепканалар боюнча былтыр чоң эл аралык иш-чаралар өттү. Мына биздин КМШ мамлекеттеринин арасында эл аралык конференция өттү былтыр. Республикалык китепканачылардын форуму өттү. Китепканачылардын конкурсун өткөрдүк. Ошо китепканага көңүл бөлгөн айыл өкмөттөр, китепканадагы методисттер, жаш китепканачылар ошолор боюнча дагы жылдык конкурстарды өткөрдүк. Себеби бул китеп деген адамдын акыл байлыгы, буга да өзгөчө көңүл бөлүш керек. Анан биздин тарыхый эстеликтерди сактоо боюнча да былтыр көп иштер жасалды. Мына биздин ЮНЕСКОнун тизмесине Тянь-Шань коридору деп 3 объект кирген. Акбешим, Красная речка, анан Бурана. Ошол жердеги биздин тарыхый эстеликтердин отчетун бердик былтыр. Ошолорду мындан ары кароо боюнча көп гранттык проекттер менен иштедик. Андан сырткары жана биздин көп археологиялык казуулар, изилдөөлөр жүрдү. Ошону менен бирге могу биздин Өзгөн мунарасынын реставрация иштеринин бир тобу ошо Америка Кошмо Штатынын гранттын эсеби менен ишке ашты. Ошондой эле биздин Шахвазил улуттук мемориалдык комплекс ушу биздин өкмөттүн бюджеттин күчү менен толугу менен реставрация болуп бүтүп, мына быйыл ачкан турабыз да. Анан дагы бир унутуп кеттирмин, китепкана тармагында эки чоң проект улуттук китепкана толугу менен санарипке өттү. Бүгүнкү күндө дүйнөдө улуттук китепкананын фондусун ошо интернет аркылуу кирип окуса болот. Андан сырткары биздин Баяленов атындагы балдар өспүрүмдөр китепканасында эки чоң нерсе ишке ашты. Биринчи ошо Maker Space деген бул ошо робототехника боюнча жаш балдардын мындай бир аң сезимдин өсүшүнө шарт боло турган атайын бөлүм ачылды. Анан камкор деген мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, ошо азиз дүлөйлөргө атайын ошо окуй турган, атайын биринчи кабаттан кире турган атайын бөлүм ачылды. Бул дагы биздин ошондой бир жаңы биздин эмебиз болуп атат. Андан сырткары республика боюнча балдарды эрте өнүктүрүү борборлору ачылды. Азыр 9 китепкана иштеп атат бул бөлүмдө эмеде. Жанагы ата-энелер балдарды мектепке даярдоо боюнча. Быйыл 2020-га 40 пилоттук китепкана даяр турат да. Мына ушундай өңүттө биз жыйынтык чыгардык. Эми бул биздин жасаган иштерибиз, жасай турган иштерибиз дагы көп. Себеби ал боюнча дагы токтолом го. Себеби бул боюнча биз ушул улам өзгө жыйынтык чыгарып турушубуз керек. Рахмат. Салкын эже маалымат тармагында ошол 2019-жылдын эсеби менен силер өзүңүздөрдүн ишиңиздерге кандайча баа бердиңиздер? Саламатсыздарбы? 2019 жылы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменттин тарабынан көп иш-чаралар өткөзүлдү, жүргүзүлдү. Эң биринчи мамлекеттик аймактык маалымат жана массалык каражаттардын реформаны биз өткөздүк. Андан мурун бизде 56 ММК бар болчу, схемага кирчи, департаменттин схемасына кирчи. Ошолордун биз оптималдаштыруу атайын өткөздүк. Азыркы учурда 7 медиа борбор түзүлгөн.
Анан дагы 3 уникалдуу тематикалык багыттагы балдар өспүрүмдүн немелери гезит журналдар калды. Кырчын, Байчечекей, Жеткинчек деген. Медиа борборлор кандай болот, кайсы багытта иштейт. Ошол аймактык, областтык, аймактык медиа борборлор 7 түзүлдү. Азыркы учурда уже бүт юридикалык каттоодон өтүштү. Жаңы ММКлардын күбөлүгүн алынды. Айта кетсем, жаңы бүт эле областтык гезиттер калды. Алар жабылган жок, гезит чыгып атат. Райондун маалыматы менен камтылган областтык гезиттер азыркы учурда чыгып атат. Бир эле Талас облусунда өзүнүн ММКсын күбөлүгүн башкача кылып алды. Талгас турмушу болсо азыркы учурда Талас байрыгы деп чыгып атат. Эмне үчүн андай чечим кабыл алынды? Ал Талас турмушунун гезитин уже көптөн бери кичине аброюн, анан деңгээлин түшүрүп калган үчүн, окурмандар аз болгон үчүн ошондон ушундай жаңы башкача чечим кабыл алынып, азыркы учурда Талас байрыгы деген азыркы областтык гезит чыгып атат. Бүт райондордун маалыматын камтылган. Бүт эле негизи, бүт эле Кыргызстан боюнча гезит, областтык гезит, ошол райондордун камтылганы менен гезиттер азыркы учурда чыгып атат. Медиа борборлор кандай болуп иштейт? Медиа борбордун ичинде телевидение калат, гезит чыгып турат, сайт болот, онлайн вещание жана пресс борборлор ар бир медиа борбордо ошондой болуш керек. Биз медиа борборлорду теле радио компанияларынын алкагында түзгөнбүз. Бул эмне үчүн ошондой кылган? Силер билесиздер, биз 2017-жылы аналогтон санариптүү телерадио биригип өткөнбүз. Ошон үчүн атайын каражаттар, мамлекеттин бюджетинен атайын каражаттар бөлүнгөн. Аларга жаңы техника алынган, санариптүү жаңы техника алынган, техникалык модернизация өткөзүлгөн. Ошол баарын жабдууларды сактап калган үчүн, андан ары жакшы иштеп кетиш үчүн биз ошолордун алкагында медиа борборлор түзүлдү. Албетте иш башталып бул жумушту баштап канча биз терең анализ өткөзгөнбүз. Баарыбыз эле билебиз, департаменттин схемасына 34 райондук гезиттер кирчү, 12 областтык гезит бар болчу. Алардын азыркы эми бул департаменттин эле чечими эмес, негизи бул замандын талабы. Азыр билебиз, ушундай оперативдүү түрдө маалымат таркатылып аткандан кийин гезит азыр күчтүү бир маалыматтык ресурс деп биз айта албайбыз. Гезиттер, алардын райондук гезиттер 2 жумада бир жолу чыкчы. Маалымат уже эскирип калчы, окурмандар азайып калган. Ошон үчүн заман талабы болгон үчүн ошондой чечим кабыл алынган. Албетте катуу каршылык көрдүк, биз күткөнбүз ошондо. Ооба, эмне үчүн ошондой болгон? Ар бир гезитте, райондук гезитте типтүү штатта 8 адамдан катталган, 8 адамда кызматташкан, иштешкен. 3 чыгармачылык кишилер болсо, ошолорду 3 чыгармачылык кишини 5 топ менен моптун адамдары аларды орун анан ошон үчүн азыр чыгармачыл адамдар калды. Топ менен моптун кызматкерлерин биз уже жумуштан бошоттук. Компенсациясы төлөнүп бүттү. Азыр аларды уже бошоттук. Ар бир райондо негизи биздин могул аймактык реформабыз бүт азыр республиканы камтыйт. Ар бир райондо биз мисалы Кыргызстанда 40 район болсо, ар бир райондо 2 райондук кабарчылар бар. Ошолор гезитке эмес, телевиденияга да иштейт, сайтка дагы иштейт. Маалыматты бат-бат берип турган үчүн булар гезитте иштеп жүргөн үчүн жаңы современный дегенде жаңы методикалар журналистикага биз азыр атайын уюштуруп атабыз. Эл аралык уюмдардын тарабынан окутуудан өткөрүп, алар бизге жардам берип ошол окутууларды өткөзөбүз. Биз азыр биринчи Чүй областтыктан баштайбыз деп ушундай астыбызда ушундай максат коюлган.
Чүй областында айта кетсем, азыр конкурс аркылуу Чүй областында уже медиа борбордун генералдык директору дайындалган. Баткен менен Жалал Абадтагы ошолордун конкурска өткөзүлүп дайындалды. Медиа борбордун генеральный директору да азыр 3 область калды. Аларды уже конкурс өткөзбөй эле мындай эле бекитүү менен эле азыр дайындалат. Алардын биз могул жумушту баштаганда телерадио компаниялардын директорлоруна 3 айлык кыска мөөнөткө келишим түзүп, ошолорду жумуштарды жасаганга атайын ошондой алардын астына ошондой талап коюп иштеп келип жатышат. Азыр 3 область калды. 3 областка конкурс өткөзбөй эле ушундай эле азыр бекитүү болот, дайындалат. Анан баарынын ар бир медиа борбордо 2 зам болот. Бирөөсү зам ТВны көзөмөлдөгөн, бирөөсү гезит менен сайтты көзөмөлдөгөн 2 орун басарлары болот. Генеральный директордун 2 орун басарлары болот. Ошолордун баарын биринчиден аларды да окутабыз. Булар ТВ кандай болуш керек, азыркы учурда гезит дагы, сайт менен эч ким деле иштеген эмес. Айта кетсем, азыр департаменттин тарабынан атайын тендер биз жарыяланган, конкурс өткөзүп уже утуп алган мекеме бар. Азыр сайт иштелип жатат. 1-2 айда сайттын деле даяр болот. Ошол сайттын аты Кыргыз медиа деп биз сунуштадык, коюп атабыз. Сайттын аты Кыргыз медиа болот. Ошондо сайттын ичинде ар бир областтар, ар бир аймак өзүнүн баракчасы болот. Мисалы Талас медиа, Баткен медиа деген ошондой сайт, ошондой сунуш киргизилип азыр ошондой сайт иштелип жатат. Болсун. Жакшы жаңылыктар экен, дагы улай кетип каларбыз. Кайрат агай, ошол 2020-жылы жаңыргандан эле буюрса Маданият министрлигинин иининде дагы көптөгөн чоң иш-чаралар турат да. Мисалы 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары же болбосо апрель окуясынын 10 жылдыгы дегендей, Улуу Ата Мекен согуштун 75 жылдыгы дегендей, ушул боло турган иш-чараларга дагы сиздердин даярдыгыңыздар жөнүндө. 2020-да сиз айткандай көп олуттуу иш-чаралар бар. Быйыл биздин Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы жылы, Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы жылы да болуп атат. Бул да биздин маданият тармагында көп маанилүү иш-чаралар өткөнү турат. Бул дагы негизги иш-чараларыбыздын бири. Ошондой эле мына Босогодо сиз айткандай апрель элдик революциясынын 10 жылдык мааракесине карата иш-чараларыбыз бар. Улуу жеңиштин 75 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча дагы биз атайын иш-чаралардын планын бекитип чыктык. Мына ушулардын баарын маданият аркылуу жеткирүү маселелерин кылып атабыз. Мына апрель боюнча мына биз акындардын сынагын өткөрүп атабыз. Мына февралдын 15-inde чыгат жыйынтыгы. Ошону менен бирге драмалык чыгармалардын да конкурсун өткөрүп атабыз. Буюрса чоң бир театрлаштырылган иш-чара өткөрсөкпү деп турабыз. Жеңиштин 75 жылдыгы боюнча биздин бардык театрлар спектакльдерди коюп атат. Атайын китептер чыгып атат, жаңы спектакльдер, ошо жеңиш согуш темасын камтыганчы. Анан ошо бир биздин фронтовиктерди дагы эскерели деп турабыз. Ошол согушка катышкан мына быйыл Советтер Союзунун баатырлары бар, мааракелер өтө турган атактуу акын жазуучуларыбыз бар. Ошондой эле ошо биздин дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун мына 4-сү өткөн турат. Мына былтыркы иш-чаралардын катарында биздин биринчи улуттук өзүбүздүн көчмөндөр оюну өткөн. Бул биринчи өттү Таласта. Бул дагы биздин министрлик тарабынан атайын жанагы маданий иш-чаралары өткөрүлдү. Ал эми дүйнөлүк мына 4-чү жолу өтүп атат. Түркия мамлекетинде өтөт, Кыргызстанда өттү эле. Ал жерге дагы ошонун алкагында Кыргызстандын Түркиядагы маданият күндөрүн өткөрсөкпү деген ой болуп атат. Ошондой эле Бириккен Араб Эмиратында маданият күндөрүн өткөрүү пландалып атат. Ошол сыяктуу жыл боюнча бизде аткара турган иштерибиз көп. Биринчи ушул биздин маданий мекемелердин ошо документациялар боюнча, ошолордун нормативдик укуктук документтери боюнча бир топ иштер жасалууга тийиш. Мына былтыркы жылдын коллегиясы менен быйыл ошо коллегияда былтыркы жылдын жыйынтыгында ошого дагы басым жасайлы деген биз театр оюн зоок мекемелеринин типтүү жоболорун иштеп чыгуу, театр оюн зоок мекемелеринин жанагы электрондук билеттерин, абонементтик системаны киргизүү. Аларда санарип өткөрүү. Ошолорду дагы мына бүгүнкү күндүн заманга дал келе турган чыгармаларды алып чыгуу, бүгүнкү күндүн темалары. Ушул боюнча дагы көп пландарыбыз бар ушул жылычы. Окуу жайларыбыздын окуу программалары, мисалы үчүн ушу музыкалык окуу жайларыбызда бир топ проблемаларыбыз бар.
ушул бизде мына могу классикалык искусствонун, классикалык музыкалык аспаптарды ойногон адамдардын, окуткан мугалимдердин азайып аткандыгы, улуттук аспаптарыбыз дагы өзүбүздүн жүзүбүз, бирок могу классикалык искусствонун дагы жана биздин кыл аспаптарыбыз, биздин үйлөнмө урма аспаптарыбыз, ушуларды окутуу боюнча музыкалык мектептерде көп пландарыбыз болуп атат. Андан сырткары ушу жогорку окуу жайларыбыздагы мына бир топ студенттерибиздин чет мамлекеттерге кетип аткандыгы, ошолорду өзүбүзгө тартуу маселелери дагы ушу коллегияда көтөрүлдү. Ошо биздин өзүбүз бюджеттен, музыкалык окуу жайлардан, музыкалык мектептерден окуткандан кийин мыкты кадрларыбызды башка мамлекеттер тандап кетип калып аткандыгы, бул дагы учурдун көйгөйү да. Бүткөндөн кийин биздин театрларга калбай башка жактарга кетип аткан, ушунун баарын тартуунун механизмдерин ойлоп атабыз быйылкы жылгачы. Биздин ошо профессионалдык искусстводо опералык искусство, балет искусствосу боюнча ошо иш-чараларды быйылкы жылдагы жүргүзүү максатында атайын биз ушул чыгармачыл союздар менен биргеликте иш жүргүзүп, азыр ушу 2020-жылы бир топ конкурстарды өткөрүүнү максат кылып атабыз. Жаштар арасында, Жаңы сымдарды чыгаруу максатында, ошо профессионалдык искусствону өнүктүрүү максатында айталы ушул эле вокалисттердин, ушул эле аспапчылардын, ушул эле композиторлордун, сүрөтчүлөрдүн, жазуучулардын, драматургдардын ар бир багыт боюнча конкурстарын өткөрөбүз. Бул дагы биринчиден жаңы сымдарды, жаңы чыгармаларды аныктайт. Экинчиден чыгармачыл коллективтерге репертуар жагынан жаңы чыгармалар менен толуктайт. Үчүнчүдөн ушул процесстин өнүгүшүнө чоң жардам берет да. Ошол боюнча көп максаттарыбыз болуп атат. Андан сырткары ушул жылы мамлекеттин, улуттун жүзү болгон инсандарыбыздын мааракелери бар. Ошол мааракелерди биз мындай бир жаңыча метод менен өткөрүүнү дагы ойлонуп атабыз. Ушул эле Жеңи жоктун, Мураталы Күрөңкеевдин, биздин Тоголок молдонун 160 жылдык мааракелери бар. Мисалы Тоголок молдонун 160 жылдыгын бир манасчылардын сынагы менен, Жеңи жоктукун төкмө акындардын айтышы менен, Мураталынын кылгыякчылардын эл аралык бир конкурсу менен өткөрсөк деген сыяктуу. Атай Огонбаевдики бар ошондой эле. Анан биздин атактуу композиторубуз Мукаш Абдыраевдин, легендарлуу министр Гүлүпа Кондучалованын, атактуу ырчы биздин СССРдин эл артисти Артык Мырзабаевдин, Болот Миңжилкыевдин юбилейлери бар. Ошолордун баардыгында ошолордун жолун уланткан бүгүнкү акыбалыбыз кандай болуп атат. Ошол өңүттө дагы биз бир сынактарды алып, ошонун өңүтүндө юбилейлерин өткөрсөк деп атабыз да. Ошолордун чыгармаларын кайра жандандырган фестивалдарды уюштурсакпы деп атабыз. Мына бүгүн эле Мукаш Абдыраевдин 100 жылдыгын өткөрүү боюнча уюштуруу комитети болуп мен ошол жерден келдим. Ошондо дагы максат ушул Мукаш Абдыраевдин мурастарын бүгүнкү күндө жайылтуу, репертуарда жүргүзүү. Мына анын опералары жүрбөйт биздин театрдын репертуарында. Канча чыгармалар унутулуп баратат. Ошону кайрадан элдин эсине салып аткарып турууну биз жөн эле шаңырап маараке өткөрүү эмес, ошо мааракенин алкагында ошол биздин улуу мурастарды жайылтуу, аны сактап калууга ошону менен катар баягы ошолордун изи менен келаткан жаштар болсо, ошолорго да ошолорду алып чыгалы деп атабыз. Анан дагы бир быйыл мен ушу план кылып атабыз, Гүлүпа Кондучалованын 100 жылдыгына карата кыргыз маданияты кечээ бүгүн эртең деген бир чоң конференция өткөрөбүз. Мурун кандай элек, кандай жолду басып өттүк, бүгүн кандай жолдо турабыз, эртең кандай болобуз. Ушу Гүлүп эженин урматы менен дагы ошондой бир биздин маданият ишмерлеринин башын бириктирип бир чоң форум дейбизби же конференция дейбизби өткөрсөкпү деп атабыз. Себеби жана бүгүн да тема коюп атпайсыңарбы, коллегиянын жыйынтыгы деп. Коллегия ошондой биздин маданияттагы жетишкен жагыбызды белгилөө менен жетишпеген жагыбызды дагы баса белгилеп, эмне иштерге токтолушубуз керек. Мындан ары кандай басымдарды, кандай кадамдар жасашыбыз керек, ошого токтолобуз да. Беришемдеп бересиңер, рахмат. Салкын эже, жогоруда өзүңүз учкай айтып өттүңүз да, балдарга маалымат боюнча, мисалы жанакы Кырчын журналы дедиңиз, Бача Чекей журналы, анан алардын азыр элге тарап жетүүсү деле, мисалы балдарга алынып кетүүсү деле баягы мурдакыдай эмес. Анан ошол багытта мүмкүн балдарга бир онлайн приложение же болбосо ушул балдар үчүн атай сайтпы, ушул багытта ойлонуп көрдүңүздөр беле? Ошол ал жөнүндө деле ойлонуп атабыз. Азыр мисалы азыр эмени аймактык ММКлардын реформасы буюрса бүтүп ишке ашып жакшы иштеп баштагандан кийин буларды дагы башкача көп азыр сунуштар, ар кандай сунуштар берилип атат. Бул реформаны өткөзүп атканда ошонун алкагында деле мындай сунуш берилген. Атта 3 ММКны кошуп чогуу бир холдинг жасагап,
же ушундай Медиа уюштуруп, холдинг медиа холдинг жасап же ушундай сунуштар киргизилген. Эми азыр буларды бүтүрүп коюп, анан дагы кандай сунуштар болот, кандай каражаттар буларга бөлүнөт, ушундай ошон үчүн да азыркы учурда дагы мындай чечим кабыл ала элекпиз. Албетте сунуштар болуп атат. Биринчи сунуш ошол эле медиа холдинг деген, анан сайттарга ошолорго биз быйылкы жылда каражаттар же эмелер каралган эмес үчүн ошон үчүн ишке кирип кетүүсү мүмкүнчүлүк жок. Азыркы деген. учурда мүмкүнчүлүк жок. Бирок мисалы азыр уже нормативдик укуктук базаны оңдоп, баарын өзгөртүү киргизип даярдап баштасак, аны деле ишке ашырса болот деп толук ишенимдемин да. Бул аймактык жана 7 облустук медиа борбор дагы бир чоң медиа борборго башыйбы же ар бири өзүнчө бир мекеме катары? Жок, ар бирөөсү өзүнчө мекеме болот, ар бири өзүнчө юридикалык каттоодон өтүп өзүнүн эмелери, документтери бар. ММК ар бир медиа борбордун 2 күбөлүгү бар. Телевиденияга бир күбөлүк, гезитке да бир күбөлүк бар. Сайтта биз аркылуу иштетилет. Биз азыр уюштуруп, биз сайт ачып беребиз. Ар бир өзүнүн баракчасын, өзүнүн эмесин өзү баары маалымат менен өзү дагы толтуруп турат, ар бир медиа борбор. Рахмат. Кайрат агай, ушул Маданият министрлигине 600дөн ашык мекеме башыйт. Анан ошол мисалы аймактык маданият борборлору, маданият үйлөрү, маданият бөлүмдөрү, ошолордун мисалы иш пландары баягы азыр жаңыча бир каралдыбы деген суроо да. Бул быйыл биз мындай кылдык да, ошо коллегиянын алдында ар бир тармак боюнча жолуктук дедик. Ошондо негизги басым мына быйыл биз 3 жылдан бери аймакты өнүктүрүү дегенге басым жасалып атпайбы? Ошо райондук маданият бөлүмдөрүнүн башчылары менен жолуктук. Чын айтыш керек, баягы биз эгемендүү жылдарда элет маданияты бир тойло артка кетпеди. Көп маданият үйлөрү жабылып калды, көпчүлүгү жарактан чыгып калды. Өзү көркөм чыгармачыл жамааттар көбү чачырады. Ошон үчүн буларды кайрадан жандандыруу, кайрадан стимул берүү учурдун маселеси болуп атат да. Анан ушу маданият бөлүм башчылары менен жолугуп, быйыл ушу аймакты өнүктүрүү жылында алардын да ошо 1 жылдык отчетторун уктук да. Анан ошо мындан ары ушу аймакты өнүктүрүүгө, мына региондорду өнүктүрүүгө биздин министрибиз Азамат Капарович дагы өзгөчө көңүл бөлүп атат. Ушу аймакты, регионду өнүктүрүүгө мындай бир өзгөчө бир кадамдар жасасак, ушу айыл маданиятын өнүктүрүү, элет маданиятын өнүктүрүү. Азыр биринчи бизде атайын бул боюнча өзүнчө башкармалык иштейт. Ошо маданий мурастарды сактоо деген башкармалык ошо региондор менен иш алып барат. Ошол башкармалыктын алдында негизги милдет азыр биздин ушул ар бир айылды ушундай бир электен өткөрүп, ар бир айылдын маданият үйү кандай абалда, качан курулган, кайсыл ремонтко муктаж, кайсыл кайра курууга муктаж деген ошол иликтүү ар биринин паспортун, ар биринин документтерин ушу иретке келтирүү ушул жылга пландаштырылды. Андан сырткары ушу музейлерибиз, быйыл ушу музейлердин айлык акысы көтөрүлгөн турат. Ошо ар бир музейдин паспорту, ар бир музейдин кызыл китеби, документтерин иретке келтирүү, ошондон сырткары музейлерди санариптештирүү, музейлердин бүгүнкү заманбап талапка карата кайрадан жандандырып чыгуу максаттары, айылдык китепканалар, ошо айылдык китепканалардын мына көпчүлүгү жергиликтүү бюджетте, райондуктар биздин министрликтин курамында. Ошолор боюнча бир заманбап китепти чыгаруу, ошол китепканаларга тил үйрөнүү, ошол китепканаларда жана балдардын жаңы өнүктүрүү борборлорун ачуу, жанагындай техникалык жактан бүгүнкү күндүн ыкмаларын ойлоп тапкан, балдарды кызыктыра турган бөлүмдөрдү ачуу, ошол сыяктуу жанагы ошол китепканаларда жанагындай кайра окутуу сыяктуу ушундай бир китепкана бир өзүнчө бир чоң маданий борбор болсун деген демилгенди да көтөрүп атат. Анан бул аябай туура болуп атат. Мына ЮНИСЕФ 2 жылдан бери жана балдарды эрте өнүктүрүү борборлорун мына региондордо ачуу. Себеби балдарды ушу кенедейинен китепканада тарбиялоо маселеси козголуп атат. Мына вице-премьер-министр Алтынай Сейитбековна да буга өтө маанилүү берип, 3-4 жолу былтыр уюштуруу жыйындар өткөрүлүп, мына былтыр 9 пилоттук китепкана өзүнүн натыйжасын берди. Быйыл да кеңейсе ушул аймакты өнүктүрүүнүн бирден бир жолу да. Жакшы. Андан сырткары демилге экен. Министрдин дагы койгон талабы ушул профессионалдык искусствону эретке чейин жеткирүү. Биздин ушул опера балет театры канча жылдан бери бар элек, драма театрлар ушуларды гастролго чыгаруу, чыгаруу маселеси. Жакшы сунуш экен абдан.
Жакшы сунуш экен, ишке ашып кетсин деп тилек кылалы. Анан кыска айтып өтсөңүз, ошол тарыхый археологиялык мурастардын абалы, мисалы ошолорду бир маданий борборго айлантып, балким үстүн жаап деген сыяктуу ушундай бир иш-аракеттер болсо. Эми биздин көп тарыхый эстеликтерибиз Кыргызстанда өтө көп. Ооба. Бирок коргоого алынып, Ошону коргоого алганда көпчүлүгү үчүн кудай эле сактап турат да. Ооба. Тиги бул аябай коргоого муктаж жерлерибиз көп. Эми мунун көпчүлүгү могу жергиликтүү бийликтин балансында болуп атат. Ошон үчүн биз Жайка менен проект түзүп, жергиликтүү элди окутуу, ошо тарыхый эстеликтерге маани берүү, аяр мамиле аны кылууга. сактоо, мисалы үчүн ал жерге мал жайып ийген учурлар бар, кирпичтерин ураткан учурлар бар. Ошонун баарын бир аяр мамиле кылуу, ошондой археологиялык казуу жүргүзө турган жерлерге мүрзөлөр орун алып кетип атат, имараттар курулуп кетип атат. Ооба да. Ошонун Участок баарын катары берилип кетип атат мисалы. ошонун баарын азыр биз атайын ушу башкармалык иликтейт. Ошону бул аябай учурдун эң жүйөлүү Маанилүү. маселелеринин бири. Tamam. Сиз айткандай мунун баарын туристтик жайларга, музей жайларына айландырышыбыз керек да. Азыр ушу музей куруп берүү боюнча көп кызыктар тараптарда бар. Ошолор менен сүйлөшүп атабыз. Жана ЮНЕСКОнун тизмесине киргенден кийин, Тянь-Шань коридоруна киргенден кийин ошол жерден дагы ушул биздин ушул эле Буранага, ушул эле Красный речкага, ушул эле Акбешимге бул жерге кызыккандар аябай көп. Баягы биздин мурунку байыркы шаарларыбыз көп археологиялык эстелик чыккан жерлер бар да. Ошол жерге музей куруу. Мисалы үчүн мен мына былтыр Кытай мамлекетине барып келдим, жана Сиан шаарына. Терракота армиялары, аскерлеринин эстеликтери казылган жерлер кандай өзүнчө курчалып, жабылып турат да. Бизде да ушундай болуш керек. Мына азыр өзгөн мунарасы ушинтип турат. Бизде Бурана турат ошондой. Ошолордун баардыгын сактап калуу бул өтө чоң учурдун маселеси. Бул боюнча биздин атайын башкармалык Кыргыз реставрация институту, анан башкармалыктын алдында ошо тарыхый эстеликтерди коргоо боюнча инспекция бар. Ошол биргеликте быйыл бир топ проекттерибиз бар. Ошо Жайка менен, анан ИКОМОС деп коет, ошо Кытайда ушундай эстеликтерди коргоо боюнча да уюм бар. Буга Кыргызстан, Казакстан бүчө. Андан сырткары ушул түштүк регион боюнча Өзбекстан аркылуу да бир коридор өзүнчө эмебиз бар. Ал жерлерден да иштерибиз бар. Сиз айткандай, бул тарыхый эстеликтерди сактоо боюнча көп иштерди жүргүзүшүбүз керек. Бул учурдун эң жүйөлүү маселелеринин бири. Азыр дагы бир топ жүрдү. Мына былтыр бир топ археологиялык казуулар өткөрүлдү. Бир топ ошондой реставрация иштери жүрдү. Быйыл дагы ошондой иштер жүрүп атат. Биз археологдор менен тыгыз иштешибиз керек. Алар дагы ошо өздөрүнүн сунуштарын берип атат. Буюрса, ошол иштер быйыл ишке ашса, бул акырындан ишке ашат. Бул негизи учурдун бул маданиятыбызды сактап калуунун эң чоң үлгүсү, ошондой эле туристтерди тартууга да чоң эме өбөл көрсөтөт. Маданият министрлигинин ишмердүүлүгүнө мындан да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу кыргыз эли, Кыргыздын маданияты дагы, маалыматы дагы өз нугуна түшүп, мындан ары дагы илгерилей берсин деген изги тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аман болуңуздар.